Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 9 апрель 2026 жыл. Биз азыр Жалат облусу Сузак районунун Көгарт аймагы Кыпчакбаев Камилжан атында Кара Алма айылдык маданият үйүндө бүгүнкү күндө ушул жердин айыл тургундары жоголуптур. Бир 100гө жакын элдер. Бул жерде айыл өкмөт барбы десек, айыл өкмөт деле жок экен. Анан тиешелүү бир мамлекеттик кызматта иштеген эч ким деле келбептир. Азыр кирип сиздер менен чогуу көрөбүз. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү элдердин айтымына караганда бул жерде глобалдуу маселе жаралыптыр. Азыр элдин өз оозунан угуп көрөлү. Эмне деген маселе? Маданият үйүнө чогулган элди түшүккө салган бир эле маселе. Ал суу сактагач. Эки тоонун ортосунда жайгашкан Кара Алма жана Катыраңкы айылынын так ортосуна суу сактагач курулса, айлана чөйрөгө чоң коркунуч аралашы мүмкүн деп коңгуроо кагып, көйгөйүбүз өлкө башыга жетсе экен деген тилектер менен чогулган элге келдик. Бул жерде ушул айыл элинин үнүн уккан бир атка минерди көрбөй турабыз да. Мына аксакалдардан азыр өз оозунан угуп көрөлү. Эмне маселе жаралып атат, сиздерде айтып берсеңиздер. Урматтуу туугандар, биздин бүгүнкү Кара Алма элинин, Катыраңкы элинин Сузак районундагы Кара Алма Катыраңкы элинин топтолгонун маселеси бир эле нерсе. Бул бизге келтирип аткан суу сактагыч курам деп келтирип аткан кыжалатчылык эле. Эгерде биздин Кара Алмага келе турган жолдогу эки көпүрөнү жана 18.000 куб суу сактагычты курган болсо, анда Кара Алмага келүүчү жол башкадан курууга туура келет. Тем более ошо проектибиздин примерно уктук биз. Ошо проекттер өткөндө келген. Ошондон уктук, алар калың токой менен кетет экен. Суунун жээгиндеги айлана чөйрөдөгү токойду жок кылганы аз келгенсип, жол салууга да бир кыйла жаңгак токой кетет. Өзүңөр билесиңер. Акылдуу эстүү адамдар, дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз жаңгак токой бул Кыргызстанда гана бар. Өзбекстанда бар, Казакстанда бар, Түркменстанда бар. Ал жерде ашып барса 10-15ден, 100дөн эле 200дөн түп дарак калган дарактар болушу мүмкүн. Мен кесибим боюнча токойчумун, бирок ал жерде негизги ролду ойнобойт. Биздин Кыргызстандагы дүйнө жүзүндөгү бир гана адамзатты эмес, илимпоздорду тартып кызыктырган токой бул жаңгак токой. Кыргызстан эмнеси менен сыймыктанып жүрөт? Бул Ысык көлү бар, жаңгак токою бар, жана ынтымак эр жүрөк эли бар. Ошо 3 нерсе гана кыргызды кармап турган нерсе. Калганы күнүндө пайда болгон, жоюлуп турган, аракет кылган гана иштер. Токой чарбазына кошулган Кыргызстан боюнча 3 гана айыл өкмөт бар. Бул Арсланбап, Кызылүңкүр, анан Кара Алма. Биз ушул жерде отургандын бардыгы жана Арсланбап менен Кызылүңкүрдүн жарандары бир сотук жер үлүшүнө илешкен жокпуз. Облустун мурунку жанагы зам губернатору келген, ошондо дагы айтканбыз, аким келген, ага да айтканбыз. Мыйзам боюнча суу сактагыч курабы эмне кылат? Ошол эл жашаган жерде элдин макулдугун биринчи алыш керек, мыйзам негизинде. Биринчи макулдугун алып, анан проект түзүш керек. Бизде эмне кылган? Бизде ушул Кара Алма суу сактагычын 18 миллион кубту топтой турган ушул Кара Алма айылынын оң жагында суунун жээгине 18 миллион куб кыла турган суу сактагычты элдин макулдугу жок. Бир чогулуш кылбастан изилденгенби, изилденбегенби биз билбейбиз. Себеби биз маалымат берген жок. Келип туруп суу сактагычты куруп атабыз, стройка курат дегенде биз уктук. Ким айтты ошону сизге? Бизге айткан жок, өздөрү келип, айылда мына азыр ушул жерден чыккандан эле жолдун боюнга снос деп жазып кеткен. Анан бул эмнеге снос болот экен? Жолдун боюндагы үйлөр снос болот. Эмнеге болот экен? Суу сактагыч деди. Анан эл топтолуп, бир 2 ай мурун 2 ай болса керек. 2 ай мурун ушу зам губернаторду, акимди башкылап алып, бул ушу жыйында чогулганбыз. Ошондо проектти жазган адамдар келген. Эми кызыгы, элдин мыйзамды бузуп, грубо бузуп, элдин макулдугун албастан туруп, бир информация бербестен туруп, 18 миллиондук проектини куруп коюптур. Уже мен өткөндө дагы депутаттар келгенде да айттым. 18 миллионду ошол ким уруксат берген, халатын атына эткен, лесхоздун директору, райондун акими, облустун губернатору,
жана ошол макулдугун белгилеген законду билип туруп эч кандай ошол керектүү документтерди топтобостон проект жазган жетекчисинен 19 миллиондук өндүрүш керек. Бул прямо биздин президентибиз урматтуу Садыр Жапаровго кайрылуубуз болуп эсептелинсин. Ушундай деп түшүнсөк болот. Менин оюмча ушундай болуш керек. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин сессиясында маселени көтөрүп чыгышты. Бирок бир дагы тормуз болуп турат да, алдыга курулбайт же курулат деп айткан эч ким болбой атат. Анын үстүнө акимибиз иштен бошоп кетти, айыл өкмөтүбүздүн башчысы иштен бошоп кетти, келген баягы зам губернатор дагы иштен бошоп кетти. Кыскасы, мурунку жооп бере турган адамдын бири жок. Көпчүлүк башчылар, жетекчилер укпаган нерсени өлкө башчысы өзү угуп чечип атат маселени жериненчи. Балким угур бүгүнкү сиздердин көйгөйүңүздөрдө да угуп калса, жеринен келип ушул жердин маселесин көрсө өзү эле таң калса керек. Анткени мен аке жолдо келе жатып, сиздердин топурагыңыздарды эле көрдүм, бир борпоң топурак. Бул жерге суу сактагыч куруунун өзүнүн бир кооптуу жагдайы бар деп ойлоп калдым да. 1,5 жылдан бери көтөрүлүп келген суу сактагач долбоору толук кандуу иштелип, изилденип чыга элек. Кезегинде бул аймакка атайын адистер келип, суу сактагач курганга уруксат бербей койгон дешет жергиликтүү эл. 90 канчанчы жылы дагы бул маселе көтөрүлгөн. Сузак районунун жогорку зоналарынын суу менен камсыз кылуу маселеси чыгып, анан суу сактагыч сактайбыз дегенде академия науктан келип, ученыйлар, профессорлор келип, мен ошондо лескоздун директору болчумун. Келип каршы чыгып, заключение бербей койгон, уруксат бербей койгон алар. Ошон үчүн анан суу сактагыч курулбай калган. Курулбай калып туруп, анау Көгарт суунун башындагы Калматысын деген жака суу сактагыч куруп, анан алып чыгабыз деди эле суу Көгарттын талаасына. Анан Бакиев президенттен түшүп калып, ошо менен иши дагы бардыгы токтоп жатат эмкиге чейин. Балким президентке бул маселе жеткен эмес дейт жергиликтүү эл. Эгер жетсе өлкө башчы бул маселеге кайдыгер карабайт жана Токойго кол салбайт эле. Жаңгак Токой кыйылса, анда бизди эч ким кечирбейт дейт. Элди тынч койсун, кыжалат кылбасын, мурунку жашообузду бастан этип тийишпесин. Садыр Жапаров менин оюмча уккан жок. Ага чейин зам министр болуп жүргөн Төрөбаев, Бакыт Төрөбаев бир канча жолу укту. Мурункулар райондун акими угуп жүргөн, губернатор угуп жүргөн, значит, Садыр Жапаровго кабар берген жок да. Эгер Садыр Жапаров эгерде уккан болсо, ушул иш унчукпай турмак эмес. Ал сразу эле телевидениеден айтып атпайбы президент? Маселени кооптуу маселе болгондо түшүндүрүп айтып атпайбы? Ошон үчүн бул ошого жеткен жок. Эгерде жеткен болсо, дүйнөдөгү жалгыз болгон Жаңгак Токойуна кол салмак беле президент. Садыр Жапаров элдин баардыгын эле эмнесин ушундай да, бир келип көрүп кетсе жакшы болот эле да. Ал ono Зардалын барып көрүп келип турго. Ага караганда мына каралмалы бир мындай жер жок да көп жерде. Өзүңүз деле көрсөңүз керек. Мына биздин жер кырсышыбыз туура келбегенден кийин ошондо көрүнүп турат, баардык жерде көчкү, жаңбыр жагында көчкү жүрөт. Анан суу сактагыч куруп койгон болсо, суу оңор жерге сиңбейт да, бул борпоң тупурак да бул. Анан бул келечеги жок болот да бул ламбанынча. Акыры барып туруп жанагы немедегидей болуп туруп суу ачылып кеткен болсо, ылдыйкы зоналардын баардыгын Дагыстанда болобуз да. Бизге негизи каралмаган суу сактагыч туура келбейт. Мен атым Жанбек. Каралма айылынын тургунунан Базаров фамилиям. Ушул айыл өкмөттө, ушул айылда төрөлгөм. Биздин эң эле көйгөйлүү нерсени мындай жеткирип айтып, азырчы айыл өкмөттөн, себеби бул айыл өкмөт ба бириккенден кийин биз деле бир крайний айыл болуп калдык азырчы. Келсе келет, келбесе жок. Айыл аксакалдар, жаштар менен маселе чечилип атат да. Мен азыр айта турган нерсе, эң негизги силерди чакырып ушу көргөзүүчү нерсе президентке. Балким президентке жетсе, президент укса дагы ал башкача вариантта угушу мүмкүн. Таштак жер мындай болот деп үйрөтүшүп, ушунтип айтып кириши мүмкүн проекттерчи. Ошон үчүн сиздерди ушунун үстүнөн тартып дрон мененчи, ошо жашыл Токойду көргөзүп, анан суу топурактарыбыздын азыркы эле жамгыр жаабай эле жөн эле турганда көчүп аткан көчкүлөрдү тартып, анан президенттин бир кандайдыр Дайыр Орунбековго же ошонун баракчаларына киргизип туруп, ушул аркылуу биз маалымдаш керек деп атабыз да. Себеби мында караганда биз айылдын эли баары Токойчу. Биз кара топурак жерде жашайбыз. Биздин бүт баардык жер саздак менен көчкү. Мына ошол жерлердин шарты туура келбегендигинен быт-быкырдай болуп, мына кудуш жерде таштагыраак деп Фаус да берди, Детсатыбыз да берди. Бардыгыбыз бир жерге жайгашып алганбыз. Себеби наркы жери курсак жер шарты туура келбейт. Анан экинчи, мына 84. Мен оюмча 84 эсимде жок, 85-жылда. Бери геология разведка келген. Келип ошол жанагы азыр Жеңиш турат го, Жеңиш.
сен лагеріңнің жанына куруп 1 жыл изилдөө жүргүзгөн, билесиңер да? Киндиктөөдө, ооба. 18 миллион куб. Бу жерде биринчи эл жок болот. Биринчи. Экинчи 198 гектар Кызкөл айыл өкмөт тараптан мына ушу көрүп турган чоң эбегейс чоң жаңактар жок болот экен. 163 гектар наркы мына Көгарт айыл өкмөт тарабынан водохранение зонанын тегерегинен 163 гектар деп жүргөн карталарында да. Эми карап турула. Ушунча 164 гектарга жакын чоң токойлор кетирип, ушунча элди жок кылып, мектепти жок кылып, анан кийин эки көпүрө, Катыраңкынын көпүрөсүнө 27 миллион акча сарпталды деп атат. А биздин Каралманын көпүрөсүнө 42 миллион, ошо менен где-то 70 миллион акча. Бул деген мамлекеттин нерсесин эч көздү кырынан салып коюп токойлорду жок кылып кылганга мен кимдин акысы бар деп айтам да. Ошон үчүн мейли биз эч кандай саясат жок. Эгерде айла жок болуп, суу таңсык болуп, баягы талибандар бургандай канал керек болуп, анан кийин нарыкта суу жок болуп, жер жок болуп калганда айла жок бизде эле макул болот элек. Жер турат, ГЭС курулган, мындан 2-3 жыл мурун эле мини ГЭС курулуп турат. Ошонун аркасынан келип эки суунун кошулушуна кура берсин. Эч кимдин каршылыгы жок. Суу ылдый агат, биз аны дайым эле айтабыз, өйдө албайбыз. Ошон үчүн биздин суранычыбыз эле, биз саясаттын же болбосо башка нерсенин жок. Ар бир адам жок дегенде ар бир жаныбар жөнөкөй уясын коргойт. Ушул жерде 700-800 жыл жашаган элдер, мисалы, ошолордун урпактары эми карап тур. Силерге угуп атабыз, биз эми анча-мынча угуп атат экенсиңдер. Силерге окшогондор наракка кетет, бир жерге барып кетет да жок болду. Жок болобуз да. Суу деген эгер таш болбосо, таш көмүрдүкүндөй таш болбосо, топурак болсо, мулар эртең көчүп ылдый түшөт. Ошондон биз урматтуу президентке кайрылабыз дедилер. Ушул эртеңки Кудай кааласа, мына ушул дрон менен тарткан көрүп калса, президент эч качан макул болбойт деп ойлойм. Себеби президенттин өзүнүн проекти Жашыл Мурас деп көрктөндүрүп, жашылдандырып, экологияны, мөңгүлөрдү сактайм деген кандай зор проекттер бар президентибиздин. Ошол проектлерди каршы чыгып атат деп ойлоп атам булардын кылган иштери. Өзү деле айтат эртең. Ошондой жер турса, мына бир көчөт өстүрө албасак, 100 жыл, 200 жыл, 500 жыл жашаган жаңактарды көзүнүн сырты менен карап тебелеп кетип деген бул Кыргызстандын келечегине керек болсо, Кыргызстандын ошол кылып аткан ишине каршычылык деп атам. Ошолорду көргөн адамдар балким керек болсо жоопко тартылыш керек камча айтканда. Кимдер тартылыш керек? Ошолор ким ошол проектини жазса, проектини кылса, ошол отвод кылып берип атат. Бир жаңгак токойун, бир токой, бир даракты кыйыш үчүн мамлекеттен уруксат аласың. А мамлекет ушуну 198 гектар көз кырын салып атса, бул деген ошол адам өзүнө өзү айта албай атат да. Бизде токой кетип атат. Эртең бир күнү ушунча токой кетип калса, экология бузулат, жер шарты бузулат. Мунун экологиялык жоготууну эч ким эсептебей атат, эсептешпеди. А бул президентке жетпей атат да. Ошондо президент айтат: "Токто, бул сууну койбо, наркы Үрүмбачтын суусу таштак экен, катымкы таш көмүрдүкүндөй экен. Ошону тоссок болот. Ал суу солбойт дагы, таза мөңгү менен кел." А биздин суу ар жерде топтолгон кардын эле суусу, эртең арыктын суусу болуп калат бизге. Ошону түшүндүрүп айткан, жеткирген адам жок. Эл менен эч кандай келип эсептешип, туруп турула. Эртең силерге коопсуз болот. Мына бул жерге мынанча суу сактагыч курулса, силердин үйүңөргө зыяны тийбейт, жолуңарга зыяны тийбейт деп түшүндүргөн адам жок. Мынандай деп айтып атат, ошо кеткен зам губернатор дейт. Силер деген эл дейт, ойнактагы элдер, силер бир кичинекей эл үчүн ойнактагы эл суу ичпей калышы мүмкүн. А ушул убакка чейин 700 жыл бизди элди кыйнабасын, ыйлатпасын, сыздатпасын. Биздин үйлөрүбүз кететкен, жолубуз кететкен, көпүрөгө зорго жетти керек. Бизди үйлөрүбүздү көчүрөтмүш, бизди боз тупакка апарып коетмиш, тупак белге. Аяка барбайбыз биз. Эмне деген Султан айтат? Бул жерде жанагы селевая опасный зона, бул жерден жашабаш керек, кетиш керек деген шулталарды айтат. Жол бияктан түшөт, тияктан түшөт деген сөз бар. Бизге эч ким жакшы түшүндүрмө берген жок. Мен YouTube'дан көрүп калдым, Бакыт Төрөбаев 2 жол бар эл менен келишти. Биз көргөн жокпуз Бакыт Төрөбаев. Келгенин көргөн жокпуз. Жалган информация берип атат. Ушул чындыгында жана биздин ажообузга жетпей атат. Жеткириш керек, өздөрүгө мүмкүнчүлүгү көрүп кетиш керек. Мына Зардалыга барды, агара биздин жолубуз жакшы, көрүп кетсин, биздин элди ыйлатпасын. Биз ушундай суу сактагыч болот дегенден бери бизде уйку жок, ойлонобуз, кыжалат болобуз. Негизинен мына ушундай бүгүнкү жолугушууга бир канча элдер да келиптир. Ойлорун уктук. Ушул бүгүнкү элдердин кайрылуусу өлкө башчыбызга
же болбосо президенттин администрациясына сөзсүз жетет деген ишеничти үмүттү жоготпой туралы. Анткени бул табият, бул эң башкысы көздүн карагенде сактай билүү баарыбыздын милдетибиз. Бул жерге негизинен эле мен эмес, мен бул жерге мына аш барса бир жол же эки жолу келип кайра кетишим мүмкүн. Бирок жергиликтүү элдер ошентип ыйлактап атат. Бул жерге суу сактагычты куруунун кажети жок да, кереги да жок деп атат. Эми ушул элдин үнү өлкө башчыга сөзсүз жетет деген үмүттөбүз. Тиешелүү суу чарба кызматынын адистери да келди. Алар менен жергиликтүү айыл буга чейин эл менен жолугушуп, толук маалымат берген эместигин да белгилеп, көйгөйдү жеринен айтышты. Мына акимдерден 1,5 келип дагы ушу айткан жокпу сиздерге маалымат? Эми азыркы аким келсе келер, мурунку акимди келди кетти, аны эч ким деле көргөн деле жок. Ал кабинетте жүрдү. Ана может чайга баргандыр, анда бир чоңдор келсе ошолорду неметкендир. Аны биз тааныбайбыз деле мурунку акимди. Ал жумушка келди, кайра кетти жумуштан. Кетти, 4 жыл жүрдү ташиттин аркасында. Дагы катастрофа болот ушул. Атайын комиссия келип ушул жерди изилдеп, же болбосо элдер менен жолугушкан атка минерлер болду. Алардан не деген сөздөр болду? Эми мына жерде райондо эле суу чарба департаменти өткөндө келди бу жерге. Андан кийин мына жерде 2 трактор минген Кытай бар, onu текшерди, болду. Биз Кытайларды деле көрүп атабыз, кызгыздарды көрүлөт. Элге эч кандай маалымат берген жокпу? Көргөндөр бардыр бу жерде. Элге эч кандай маалымат берген жокпу? Жок, билбейм, укканыңар барбы маалымат? Эч кимге маалымат Түшүндүрүү иштери жүргөн жок. Толук 100% түшүндүрүү иштери жүргөн жок. Эч ким келип маалымат берип элдерди тааныштырган жок. Ушул жерге ушундай курабыз. Жөн эле текшерүүлөрдү георазведка болуп атат алар келип түшүндүрүп, ушундай эл журтка бөлөгүнө залакас тийбейт, андай мындай деп бир мойнуна алган гарантия мен билем, мен түшүнөм, мен жооп берем деген адам жок да бу жердечи. Бул жерде ушу элдин кооптонусу мына ушу Катыраңкы айылынын эң баш жагына, жогору жагына курулуп атат да. Мына ушул 85 метр, кийинден келин түшүргөндө деле бир 65 метр болот да. Ошондо бул жумшак катмарлуу жер болгон болсо, барып бир жылда болбосо, 2 жылда бир 5-6 жылда сиңип отуруп кой берген болсо, эң биринчи кооптуу айыл биздин айыл болуп калып атат да азыр алдындачы. Эң биринчи кооптуу айыл. Анан азыр бул проекттер курулганда башында эч кимге эскертпестен курат экен, кийин силер кооптуу аймак болдуңар деп элдерди көчүрөт экен, көрүп эле келе атабыз, ошондой ситуацияларды көрүп атабыз бардык нерселерди. Эми ошолда мисалы үчүн мен таң калам да, ушунун мисалы үчүн азыр бир 5-6 10 чакты айылга суу жеткиребиз деп бир 2 айылды садагага чыга бергендей болуп атат да. Таң калабыз азыр мына жерде канчалаган миллиондогон азыр айтышты, азыр каралмада дагы жанагындай неме менен айтышты. Мына биздин Катыраңкынын көпүрөсү бир 32 миллионго бүткөн экен, Каралманын көпүрөсү 45 миллиондун тегерегинде бүтүптүр. Катыраңкы айылына биринчи жолу өмүрүбүздө биринчи жолу бир асфальт болуп атат. Бул дагы бир стоимостту оңор эмес турса керек. Андан сырткары 192 гектар токой, анын ичинде сейрек кездешүүчү кызыл китепке кирген токойлор бар. Анын ичинде жаңак уюлдар бар. Бул жарлыкта айтылган жаңак токойлорун кыюуга мораторий жарыяланды депчи. Ага карабастан эле бул кандай эле токойду кече жыйын болду өткөндө келип ошол сууну ушул жерге немени кура турган адам менен жолуктук ушул элде. Ушул жерде дагы Каралма Катыраңкынын элдери бир 50-60 адам чогулдук. Бизге түштөн кийин маалымат жетип калып ошолар келишине зорго чогулуп калдык. Ошол жерде дагы айттык, биз ушу суроолорду бердик. Бул жерде ушу бир 5-6 айыл же болсо бир 10 чакты айылга суу жеткиребиз деп ушул 2 айыл кооптуу аймак болуп калып атат. Биз мисалы үчүн ата бабалар жердеп келген жер. Эртең бир сууну көчкүлө деп туруп алган болсо, жарым жашыбызда биз каяка барабыз мисалы да. Ошон үчүн ушуну эч кандай президентибиз Садыр Нуркожоевдун жүргүзүп аткан саясатына эч ким элдер каршы эмес. Ошону элге журтка зыяны тийбей турган кылып, мисалы үчүн бир дам ошо тосмону бийик кылып кургандан көрө 2 тосмону куруп, пасыраак кылып куруп, эл журтка зыяны тийбей турган кылса, бул жерде баары мал киндиктүү эл мал менен жашашат. Мисалы үчүн эч нерсеге ошо зыян тийбей турган курса биз каршы эмеспиз элдер. Фамилияңыз ким? Ушул жерде жашайсыз? Абдыманап Көчөров, ушул жерде жашайм, 70ке чыгып калдым. Мына ушул жерде биз дагы токой менен дагы тирлик кылабыз, көбүнчө жаңак паңак теребиз, отун алат элек. Эми бу жерге суу сактагыч курулуп калса, эми биз эч кандай каршылыгыбыз жок эле. Бирок мындай көп зыян тийбей турган канча жылдык мына токойлорду көрүп турасыздар, канча жылдык жаңактар бар. Ушулардын баардыгы кыйылып кетсе, жалко эле да мамлекетке деле кыйла экологияга зыян тийгизет да. Ошон үчүн биздин эл суранып атат,
андай эле көп бийиктикте болбостон мына жолубузга деле канча расходдор кетти. Мисалы биз могу жакта кыяматтай бир жол менен өтөт элек мурун. Эми жакшы турмушка кетип жолубуз асфальт болуп мындай болуп турганда бул мамлекет үчүн деле кыйла чыгым болот булар. Эми биздин суранычыбыз ошо башка жактарын карап көрсө. Эмнени айткыңыздар келди эле, эмне чечилбеген маселе. Сүйлөгөн киши өзүн тааныштырып, ким экенин айтса, биз протокол толтуруп атабыз. Ушу протоколдун негизинде кийин чечим кабыл алабыз. Кандай дейсиздер? Туура болобу? Туура. Араңыздарда ким айтып берет, ошону кыска нуска кылып түшүндүрүп берсеңиздер. Мына жерге суу тосмо, суу сактагыч курулган болсо, 2 айыл кооптуу аймакта калып аткандыгынын себебинен ушул эл ушу сиздерден суранып, биздер бу жерде бир эч кандай бир президенттин саясатына каршы болгон адамдар жок. Ушуну жөнөкөй гана элге зыяны тийбей турган кылып, деңгээлин пасыраак кылып, ушуну элге зыяны тийбей турган кылып, мына көп жылдык токойлорду, ушуларды кечеги болуп аткан көпүрө жолдорду эске алып, ушуну бир башкараак аймактарга жылдырып, коопсуз кылып, мисалы үчүн сууну алба дебейбиз, бул Кудайдын суусу. Ушуну бир башка жактарга жылдырып, элге зыяны тийбей турган кылып, бир чечим кабыл алып бере аласыздарбы деген ниетте ушул жыйынды уюштуруп атабыз тууган. Биз бүгүн эле чогулган жерибиз. Атым Жанбек, фамилиям Базаров, Каралмайдын тургуну болом. Бул негизги көйгөй бул азыр эле чечилип, сиз мына кече 10 күн болупсуз. Азыр эле чечилген маселе эмес. Бул мындан мурун 25-жылдан бери биз 2-3 жолго айрылып, ушулар тиешелүү жетекчилер менен жолугушуп келип атабыз. Ушинтип сиздер менен келип. Эмнеси менен пайдасыз деп атасыз. Мына сиз турган жер, ушул суу сактагыч боло турган жер. Ушул болобу ушул мындай өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча? Эксперти жок, жөнөкөй эле. Болобу? Мисалы. Зыян тарабын айтып. Эми зыян тарабы 198 гектар мораторий жарыяланган өзгөчө токой кетип атат. Биринчи зыяны 198 гектар оң жагынан, 164 гектар оно көрүнгөн токойлор кетип атат. Экинчи эки чоң социальный объекти, бири 27 миллион, бири 42 миллионго курулган 2 эле жыл болду жаңы. Көпүрөбүз кетет, элге зыянын дагы айтып берейин. 3 километр жол кетет. 45 туризм тармагын иштеткен адамдардын кетет. Ошо 3 объекти, ошо пионер лагерь, эң чоң объекти, Союз малындагы. Ошол болобу. Анын ичинен ал курулгандан кийин, анан кийин население кетет. Ошол жердеги айыл кетет, бир айыл. Экинчи айылга кооптуу, эгер чыгылса, көрүп атат, Дагестанда азыр дамба жарылып, канча адамдар какча ыйлап отурат. Мына жер ким кепилдик бере алат азыр? Азыр айтып атат, клёнка тошойт экен, анан бетон куят экен. Мен билбейм, мен ушунча токойду кыркып, кыйратып туруп, биз ошону гана талап кылып атабыз. А биз курба деген жерибиз жок. Ошондой токойубуз жок. Зыян кылбай турган жерлер толтура суу. Бул эки суу кошулган жакка коюп, ылдый жагына кура берсе болот. Биз ошол эле биздин негизги талабыбыз. Бу жерге келип эле мен билбейм, мен президентибиз деле ойлонсо керек, ушунча токойду, ушунча жаратылышты жок кылып, ушунча экологияга зыян кылып, элге зыян кылып тургандан кийин суу сактагыч курабыз деп. А турат. Суунун деңгээли өтө чоң объемдо кура турган жерлер турат. Булар мен түшүнбөдүм. Эмне үчүн мындайга ким жооп берди? Биз ошону гана сурап келип атабыз. Башка эмне жерде бир деле маселе жок. Түшүнүктүү. Эми экологияга зыян келтириш жагы. Так. Жергиликтүү калкка зыян келтириш жагы. Мунун бардыгыны биз экөөбүз сиз менен эксперт эмеспиз. Эксперттер бардык службалар өзүнүн корутундусун бергенден кийин бул жерге өзүнчө бир долбоор даярдалып, долбоордун негизинде курулат. Так. Эми мен да эксперт эмесмин бул боюнча. Мен кесибим экономист. Бул акылы жетпеген адам деле айта алат бул жергечи. Чындап эле бул жерге суу сактагычты куруштун баягы акылга сыйбаган көрүнүш деп мен эмес, мына элдер коңгуроо кагып атат. Болбой топурактарын көрдүңөр, мына жөнөкөй эле дарыя агып аткан жерде канчалык нерсе мына артыңызда турат, мына көрүнүп турат. Бүт баары эле көрүнүп турат. Муну өлкө башчысы өзү көрсө деле, жеринен келип таанышса деле өзүнүн бир ой пикирин айтат эле да. Билесизби? Проект жасалганда ошолорду бардыгын учет этпейт дейсизби? Ошол топурактын эмесин, көчкүнүн же башканын бардыгы деген эсептелет да. Бул жөн эле келип могу жерде тосуп коюп туруп, биягына суу чогултуп бере турган суу сактагыч курулбайт да. Бардык жагдайлар эске алынат да. Мен айтып атпаймынбы? Бул жерде мен убакытты көп албайын. Специалистке суроо бериңиздер. Хорошо, макул. Сиздин оюңуз билгиси келди эле. Жок, менин оюм ошол да. Эгерде бул жерде жергиликтүү калкка же болсо мына сиздин көз карашыңыз билгиси келди.
эмне үчүн плотинаны ушул жерде курабыз деп чечтиңер? Эмне үчүн анау эки суунун кuyuусуна курбайсыңар? Эмне үчүн? Мен айтып атпаймынбы? Мунун курулуш себебинен адистердин көз карашы менен. Экөөбүздүн көз карашыбыз да биз билбей туруп айтышыбыз мүмкүн. Эмне үчүн ылдыйраак курулбады? Ылдыйраак курулганда кандай зыян тийип калышы мүмкүн? Же жогорураак курулганда кандай зыян тийип калышы мүмкүн? Бардыгын адистер дамилача эсептеп чыгышат. Бир жолу келип элге бир отчет берип койдуңар, мына келбей деп атпайбы? Мындай кылалы. Мына ушул жерде бүт местный население туурабы? Сиз башында айтып атасыз, ошолор баары эсепке алынганбы депчи. Мына бул киши түшүндүрүп берип атат. Бул ушул суу сактагычтын курулушуна канча кызмат өзүнүн корутундусун бере турган болсо, алар чоң жоопкерчиликти мойнуна алып уруксат берет. Ар бир кызмат өзүнүн уруксат берген эмесине жооп бергенден кийин анан бияка курулуш башталып атпайбы, туурабы? Сиз айтып атпайсызбы, борпоң жерди мен көрүп турам. Экология бузулат экен, токой кетип калат экен. Жок, туура түшүнгүлө. Ошол токойго кетип калат экен жокпуз. Кетип калуу коркунучу, жаралышы мүмкүн. Мына элдер азыр силер ойлобогула, элдер азыр жөн эле коңгуроо кагып атат. Элдер коңгуроо кагып атат. Ушундай болуп кетпейби, алдын алса болобу деген мааниде. Кезек менен сөйлөшөлүчү. Ушул кишилердин коопсуздугуну ушул жерге долбоорлоо институту келгенден кийин эсепке албады деп ойлойсузбу? Ушунча калк өзүнчө эле ушу сууда астында калып кете турган же болбосо ушунда көчкү жүрүп кетсе бүт бар жок талкананышын эсепке албады деп ойлойсузбу? Ар бир корутунду берген кызмат ошого бар кет башы менен жооп берет. Кет башы менен. Ошонун курулушуна мына бул киши айтканда бүт бардык проекттер бүткөндөн кийин бардыгы бүткөндөн анан кийин бул салына баштайт. Ошол экологияга зыян тиеби, канча токой кетет, ошол мыногу жаңак токойлору кетеби, кетпеби эсепке албады дейсизби? Ошонун бардыгы эсептелет. Кантип эле ушунча калкка зыян тие турган суу сактагыч куруп коюп, бияктагылар момунтуп карап турат дейсиз. Бардыгы көргөзбөдүмү? Картадан көргөзбөйбү бизге. Бир адам жоопкерчилик тартышат. Бир адам, туурабы? Бардыгы анан агасында, бугасында болбойт да. Скиптиктен картаны алып келдим. Долбоор жок. Ушул суу сактагыч курулуп баштап ушул жерге капсуласын салып атканда акыр ушул жерге бардык элди чогултуп айтып, момундай болуп чечилди. Момундай болуп салына турган болду, айтылат бардыгы. Эмнеге алдын ала кооптонтасыңар, мен ошого түшүнбөй атам. Эмнеге кооптон? Эгерде ошондой бир туура эмес маалыматтар жетип калдыбы силерге? Же болсо ушул жерге суу сактагыч курулуп аткан бир кичинекей бассейн эмес, 4 бала келип чөмүлө турган. Ал жерде деген 10 миллион куб суу тура турган, 12 миллион куб айттыңыз да? 12 миллион куб суу тура турган суу сактагыч. Анын бардык коопсуздук жактары каралган. Биздин сунушубуз мындай болуп атпайбы? Мына ушундай жерге караганда ушу таш көмүрдүкүндөй эле таштак, бирок бул суунун да көлөмүнөн чоңураак суу турат нарак бетте. Эч кимге зыяны тийбейт. Ошондой бир ошол сууну тосса болбойбу деп атабыз. Ошонун баарын эксперттер эсептеп атпайбы? Бул жерде бир эле суу сактагыч менен эле ошол 20 000 гектар деген жерге суу берилип эле калбастан энергетикалык коопсуздук да сакталып атпайбы? Эртеңки келечек бүдөмүк. Эч ким билбейт эртең. Биздин ошо Токтогул суу сактагычында суу жеткиз бере алабы бар жокпу? Бул жерге ошо мини гэс курулуп калган болсо, бүт Көгар төрөнү электр энергия менен кышында, жарыкта, жылууда чыгып атпайбы? Ал арада акимдин орун басары жумушка келгенине 10 күн болгонуна карабай, эл арасында бузукулар да бар экенин айтты. Ал эми долбоорго жоопкерчиликти ким алат деген суроого багытты башкаларга карай бурду. Сизге бир суроо да, сиз азыр айтып атасыз да. Ошол убакыттагы азыркы иштеп аткан адамдар кет башы менен жооп берет депчи. Ошолордун катарында сиз бийлик башында турган катары сиз да жооп бересизби? Жоопкерчиликти аласызбы мойнуңузга? Жоопкерчиликти ар бир кызмат өзүнүн башына алат. Жок, сиз ала аласызбы мойнуңузга? Жок, ойлосоңуз, биз аткаруу бийлигибиз. Биз ошолордун бардыгын эксперттердин жоопкерчилик. Мен азыр мына сиз мага мындай бүдөмүк суроо берип атасыз да. Ушул суу сактагычтын сиз аларды жооп берет деп кой өзүңүз чекеге качып атасыз да? Чекеге качканда эмес. Ар бир кызматтын өзүнүн жоопкерчилиги бар. Туурабы? Чымчыкты касап сойсун дейт. Мен бул жерде гидротехник же проектировщик эмесмин. Мен аткаруу бийлигимин. Мен ошол жердин ошого суроого эле жооп берип койсоңуз болот. Жок, сиз суроону берип атасыз, бирок туура эмес суроо берип атасыз. Ушул суу сактагычка сиз да жооп берип атасызбы? Сиз туура эмес суроо берип атасыз. Ар ким качпайт. Бул жерге ошо курулушка жооп бере турган ар бир кызмат бар. Вот ошолор жооп берет. Алардын башында кимдер турат? Сиздер турасыздар да. Сиз айтып атам го, суроону түз бербесем мында кыйытып берет экенсиз. Баягы көзөмөл
көзөмөлдөөчү орган катары Аткаруу бийлиги. аткаруу бийлиги эмне билебиз да, баягы элге келип алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин көйгөйүн угуп, алардын маселесин чечип, сиздердин маселеңиз, туурабы? Сиз туура айттыңыз. Ошону биз баарын этап менен жасайбызбы, туурабы? Этап менен. Анан эмне үчүн эл бизге кайрылып бизге ыйлактап атат? Жок, айтып атпайм. Үнүбүздү өлкө башыбызга жеткирип бер деп. Бул жерде мен кеңсе айта алам. Демек ушу элди бузган бир киши бар да арасындачы. Ким бар дейсиз? Азыр мына кээ бир сөздөр айтып атат, журналисттер бузуп атат, журналисттер бурмалап атат. Неге элди алдын ала дүрбөлөңгө салып атат? Алдын ала. Анан ойлоп жүрбөңүз. Кантип эле ушунча Эл биз келгенге чейин уксаңыз дүрбөлөңгө түшүп атат. Анан коңгуроо кагып атат. Кантип эле ушунча элге зыяны келе турган суу сакташ куруп коюп, унчукпай карап Эл турат. бизге айтып атат азыр жергиликтүү бийлик укпай жатат. Биздин үнүбүздү дейт. Жок. Биз бир жолу келип жолугушкан жок деп атат. Анан укпаса балким президент угуп калат деп анан биз келип атабыз. Биз келсек баягы журналисттер келип алып, ары бурмалайт, сөзүңдү провокация кылат, бери бурмалайт. Анан туура эмес суроо бересиң. Туура эле суроо берип атабыз. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарып атабыз. Биз болгон милдетибиз. Элди мына азыр мына эл чогулуп атат да, бүт Кыргызстандын байлыгы элди. Эл баарын чечип атпайбы, туурабы? Баарыбыз кетебиз, эл калат ушул жерде. Туура. Бирок элдин эл менен эсептешкенди билиш керек бар. Сиз туура айтып атасыз. Аябай. Бул кичинекей курулуш эмес да. Бүгүн курган болсо, эртеге турмас болуп калды деп кайра кол менен алып отуранчы. Бул жерде деген өтө чоң курулуш. Муну курулушканага чейин ийне жибине чейин ар бир миллиметрине чейин эсептелип туруп жасалып аткан курулуш бул. Бул проект боюнча айтып коелу. Проекттин Айыл чарба министринин астында суу ресурстары кызматы деген биздин головной ишканабыз бар. Ал суу ресурстары кызматынын астында суу чарба курулуштары боюнча дирекция деген ишкана бар. Ал дирекция Кыргыз суу долбоор деген долбоорлоочу ишканага берет. Ал долбоорлоочу ишкана мына жерде өзүңүздөр көрдүңүздөр, экскаваторлор менен казып туруп шурф алышкан. Шурф деп билесиздерби? Жердин тереңиндеги ылдыйындагы катмарды фильтрация болобу, көчкү болобу, ошолордун баарын аныктап туруп анан ушул жерге токтолушуптур. Токтолгондон кийин бул жерге 18 миллион деп эсептегенден кийин өткөндө бир 2 ай мурун сиздер тараптан да биздин долбоорлогон адамдар келип сиздер менен жолугушуп кетишти. Бишкектен келгендер. Бараңыздар да. Бишкектен келгендер. Мен анда барбай калдым. Биздин жетекчибиз Урмат Самаганович Маматов деген бар эле. Ал кошо келген бул жака. Анан алар элдин сунуштарын, пикирлерин эске алып туруп, створду ылдый 150 метр, 200 метр жылдырышыптыр дагы. Ошол эле 10 миллион куб сууну элге бере турган туруп, 250 гектар жерди мурда көбүрөөк суу жайык жерге топтолгон болсо, азыр чукурураак жерге топтоп туруп, жалпак тил менен айтып атам да, сиздерге түшүнүктүү болсун деп. Чукурураак жерге сууну топтосок 12 миллион куб суу топтолот экен, 10 миллионун берет экенбиз. Ошол чукурураак жерге сууну топтосок 250 гектар жер силер айтып аткан мынау дарактар. Токойдон жаңак токой туш келбейт экен. Мынау ак чечек, мынау дарактар туш келет экен. Ошол 12 миллион куб суу жерге топтоло турган болуптур. Азыр долбоорлоо иштери жүргүзүлүп атат. Мен бул долбоор боюнча как адис катар укканым айтып атам, жасап аткан адамдар бөлөк. Мен бул жердеги суу сактагыч курула турган болсо, бул жерде эң негизги маселе бизде өзүңүздөр билесиздер, кышы менен свет аз деп атат. Токтогул Бишкекке бараткандар көрүп атасыздар, Токтогул суу сактагычында суу өтө эле ылдый түшүп кетти. Светтер өчүп атты. Бул жерге мини гэс курулат. Ошо Каралма айылын баягы кыштын күндөрү энергетикалык коопсуздуктун алдын алуу боюнча, дефицитти жабуу боюнча сиздерге мини гэс курулат. Бул Каралма эле эмес. Мини гэс мынау Көк Арт айыл өкмөтүн толук камсыз кыла турган мини гэс курулат.
Кара алмалыктардын мактанса мактана турган жайы деле бар. Бул аймак өзүнүн жаңгак бага, эс ала турган жайлары, кооз жайлоосу менен дүйнө элин таң калтырып келет. Чет элдиктер бул жерге келип суктанып, жада калса даараткана курганга да кол барбай турган кооз, бейишти жериңер бар деп суктануу менен айткан жайы бар экен. Мындан башка жер жок экен кура турган. Мындан башка жер, мында Токойго зыяны келбей турган жерлер бар да турабы? Не себептен берге токтолдуңар? Жок, туруп турсаңыз, берге не себептен токтолдуңуздар? Токойго зыяны кетип Жок, ошо Токойго зыяны келип аткан бул факты болуп атпайбы? Кандай факты бар? Кандай факты мына? Канча гектар Токой кетип атат мисалы үчүн? О, Атфот онун менен кеткен, бияк менен кеткен. Кандай силер аны көрбөй атасыңар? Аны жол салып үчүн да казак агада кетип. Андан кийин түшүрүлгөн. Каяка түшүрүлгөн? Ошака түшүрүлгөн учурда да мына Токойлор кетип атабы? 186. Жок, токтосоң, мына Токойлор кетип атабы? Кетип атат. Ана мына көпүрөлөргөчү канчалаган мамлекеттин каражаты кетти. Бизди мына айылда bir айыл менен bir айылга өтө албай, жаш балдар мектепке каттай албай жүрүшөт. Ана мынча акчаны жетирип туруп, ушуну көздү жумуп туруп, бул кимдин кызыкчылыгы болот бул жерге курганга? Азыр азыр сиз айтып атпайсыз, атырылып эле. Бу жерде бирөө кылып атат, бирөө кылып атат. Атырылып дегенде тур эмес. Биз мынандай. Биздин максатыбыз мынандай, туруп туруңуз. Биздин максатыбыз азыр элди бузган бирөө болот. Элдин үнү президентке жетсин. Биз президенттен суранабыз Садыр Нуркожоевичтен. Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн оомго барып сүйлөгөн немелери бар. Жаратылышты сакташ керек. Бир даракты өстүрүш үчүн бир адамдын өмүрү кетип атат го. А силер эмне үчүн ушунча нерсени болду бул болуп калды биз курушубуз керек деп атасыңар? Жок, болуп калды элекпиз. А чечиле элекпи? Анда мен суранам да мындай, сизден да суранам, президенттен да суранам. Мындан башка жерлер бар. Азыр кааласаңыз апарабыз ошол жерлерге. Эс зыян тийбеген сон жерлер бар, ошолорго кургула. Элге зыян тийгизбегиле мында. Мына Токой кетип атат мына жерде. Мына эки көпөрө канча бул канчалаган жылдар бой зорго курулган неме? Бул мамлекеттин акчасы да бул. Азыр мындан асфальт түшүп атат. Буга токтоп туруп булардан сурасаң айтат, биздин планы ишибиз, биз курушубуз керек дейт. Бул да калып кетиш керек суунун тагында. Же мамлекеттин акчасы коромжо боло бериш керекпи? Сиздерден үнүңүздөрдү уктук. Биякта мына протоколго түшүрдүк бардык маселеничи. Силер да келгенде мындагы замаки жок. Ооба. Силерге ошо иштепчи жанагы Азамат деген бир бала сиздин ордуңузда иштесе ошо замакин. Ал дагы ушинтип элдин үнүн укпай эле өнөргө барып алып, бир болбогон иштер жасап мындай кызматынан кетти. Да бир нерсе айтып коеюн да. Биз билбеген үчүн, биз карапайым эл үчүн силерди чакырып отурабыз. Силер бийлик башында силер биздин ушу элдин көйгөйүн, элдин маселесин чечебиз деп ошол жерде отурасыңар. Силер келгенде анан силердин эле экологияны эсептебей коюп туруп, биз эсептебей койду деген жерибиз жок. Бизчи, биз суранып атабыз. Суунун жетишсиздигинен суу сакташ курсак маселе чечилет деген долбоор Бакиевдин заманынан бери эле көтөрүлүп, бирок бүгүнкү күнгө чейин орундала элек. Айлана чөрөнү жакшылап баамдап караган адамга тоолордун капталы акырындап чөгүп бара жатканын да көрүүгө болот. Анын себеби топурак жумшак болгону жашыл бактар менен жаңгак көчөттөрү тоо кыртышын кармап тургандай. Бирок ага карабастан суу сактагач куруу демилгеси мындан 1,5 жыл мурда башталып, элди түйшүккө салып келет. Камсыз кылып бергиле, бир водохранилище курулуш керек. Бул водохранилищени куруу маселесин чечкиле деп көп жылдан бери коюлуп келет да. Бул маселе Бакиевдин учурунда да коюлган. Бакиев ушул маселени чечем деп билесиңер, onu эмеден мына жергиликтүү эл билет. Наракты жогору жактан самолет каралып турба менен наракка сууну өткөрүп беребиз деген. Ал долбоор дагы ишке ашпай калган, ошол маселени чечебиз депчи. Көп маселелер, көп варианттар каралып отуруп, эми ушул моментке келген экен. Мына 22-жылдан баштап ушул маселени муну мамлекет эми элдин талабын аткарыш керек да. Элдин талабын аткаруу үчүн тиешелүү мамлекеттерге, мамлекеттик органдарга тапшырма берилип, карагыла, кайсыл жерге водохранилище курганга мүмкүнчүлүк бар деп, анан ошо тиешелүү службалар келип, изилдеп, жер кыртышын изилдеп, суунун агып келген суунун көлөмүн өлчөп, мөңгүлөрдүн эсебин алып, жана башка көп изилдөө иштерин жүргүзүп отуруп, анан кайсы жерге туура келет деп туруп, ушул жерге токтолуптур. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Катыраңкы жана Каралма деген эки айылдын ортосунда турабыз да. Бул жерде суунун көлөмү жергиликтүү элдердин айтымына караганда суу ушул деңгээлге чейин келип калышы мүмкүн деп коңгуроо кагып атат да. Бирок так маалыматтар жок. Азыр эми эгерде мындай карай турган болсок, тетиги тоону карай турган болсок,
бүт эле жанагындай кара топурак көрүнүп турат, өзүңүздөр көрүп тургандайчы. Ошолордагы жанагы акырын баягы суурулуп келип, ылдыйга түшкөн жери дагы бар экен да, мынакей. Өзүңүздөр көрүп тургандайчы. Бул менен эмнени айткыбыз келет атат? Бул деген ошол бул жерде таштактуу тоолор деле аз экен да, көбүнчөсү ушул жердин катмары баягы топурактар баягы борпоң топурак деп айтып атат да. Мен дагы баягы эксперт эмесмин бул боюнча, бирок баягы адамга деле көрүнүп турат, мынакей аябай эле жумшак да, могу топуракты азыр лопатка менен тепсең деле кирип кетет бул жергечи. Анан ушундай жерлерди мына көзүбүз менен көрүп турабыз, баягы кооптуу жарагдай жаралышы мүмкүн деп коңгуроо кагып атат болгондо эле. Ошону баягы биздин айта турган сөзүбүз, азыр мына бир катар атка минерлерге дагы өз ой пикирибизди айттык. Маалыматты эч кандай бурмалаган жерибиз жок болгону, ушул жерди келип туруп баягы эксперттер, ушуну ишти билген адамдар келип туруп, иликтеп, жиликтеп туруп, анан кийин элге дагы баягы толук маалымат берип койсо, эл дагы дүрбөлөңгө түшпөйт эле. Бирок бүгүнкү күндө ушундай нерсе болуп кетиши мүмкүн деп болгондо эле эл ушуга коңгуроо кагып атат. Бул жайда балдардын жайкы эс алуу лагерлери да жайгашкан, айрымдары мэрияга караштуу. Мындан сырткары 50гө жакын эс алуу комплекстери орун алган. Суу сактагыч курулса, алардын баары алынары айтылууда. Эс алуучу жайлардын тагдыры кандай болот анда? Эс алуучу жайлардын тагдыры ал айыл жерден көчүрүш керек, андан көчүрүлөт. Бул ким тарабынан чечим чыкты, көчүрүлөт деп? Мен ал жагына азырынча жооп берем. Маалыматыңыз жок азырынча. Анан ушуга элдин көйгөйүн бир президентибиз Садыр Нуркожоевичке жеткирип коелу дедик. Себеби ал киши ушундай караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, кара кылдык ак жарган, калыстык менен башкарган, элди туңгуюктан жыргал жашоого алып чыккан ушундай киши деп биз билебиз. Президентибиз сөзсүз буну биздин үнүбүздү угуп, жакшы жыйынтык чыгарат деген ниеттебиз. Кудай кааласа ушу каралма катыраңкы элинин баардыгынын ой пикири ушундай. Эч кандай президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан саясатына биздин каршылыгыбыз жок. Ал эми жаңгактуу жашыл токойго суу сактагач куруу кооптуу эмеспи деген суроо жергиликтүү элди түшүккө салып келет. Суу сактагач куруу кимдин демилгеси жана борбордогу тиешелүү мамлекеттик адистер эмне дейт? Деп белгиледи экен. Мындай чала чартып болуп калбасын. Бул жөнүндө маалыматыңыз бар, демек сиз азыркы учурда эле мындай тапшырма бергенсиз? Тапшырма берген. Мен азыр өзүм да командировкада болуп калдым. Командировкадан келгениме деле 4-5 күн болду. Келгенден бери азыр келип эле тапшырма бердим, изилдеп атышат. Ошол жерден канча квартирадагы платина курулуп атат, кайсы деңгээлде болот, эгер ошол берилген деңгээл боюнча алып келгенибизде кайсыл токойлор кетет, кандай токойлор кетет. Анан ошого карап туруп мына изжет этип чыгабыз. Анан тийиштүү мекемелерге бизден ушунча токой кетет экен, мынча жер жок болот экен деген маалыматтарды беребиз. Анан токой жоготуулар канча экенин эсептеп беребиз. Анан эгер токойлорду жоготсо кайра калыбына келтириш үчүн эмне кылышыбыз керек, сунуштарыбыз менен беришке милдеттүүбүз. Бирок сиз тактадыңыз, буга чейин маалымат келген жок сиздердин кызматыңыздарга? Жок. Суу сактагыч курабыз деген маалымат келген эмес. Ал боюнча маалымат келген эмес деп айта албайм. Мен ошо маалымат бергиле деп азыр тапшырма бердим. Мага эми бүт алып келишет да, муну айда бизге кайрылган, мынча квартира экен, могу жерде могу токойлор жок болот. Сиздерде атайын кызмат барбы? Ошондой билип бере аласызбы азыр бизге? Буга чейин келдиби сиздерге ошол маалымат? Мен азыр эме кыла албайм. Эгер убакыт берсеңиз, мен кийинки жуманын ушу күндөрүнө сизге маалымат как журналист катары берейин. Макул көрсөңүз. Токой чарбасынын башчысы суу сактагыч курулса канча токой кыйылат же кыйылбайт деп так маалымат бере албастыгын билдирди. Ал эми Улуттук илимдер академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов суу сактагыч куруу долбоору боюнча бизден корутунду ала элек. Сөз болуп жаткан айылдын табияты менен жакындан тааныш экенин айтып, эл тынчсызданып жаткандыгында себеп бар деп айтты. Негизи эле суу сактагыч курганга болбойбу? Маселе ошондо. Сиздин сурооңузду түшүндүм. Чындыгында айтканда, эгерде ошол жерге чын эле жана суу сактагыч курабыз десе, ал биринчи ирет биздин Улуттук илимдер академиясына караштуу сейсмология институтунан корутунду алыш керек, заключение алыш керек. Болобу, болбойбу, канча балл болушу мүмкүн деген ал биринчиден.
бүгүнкү күнгө чейин бизге эч маалымат келген жок. Экинчиден, эгерде жанакы сиз айткандай жергиликтүү адистер бул жер топурак, борпоң жер болбойт. Эгерде жанакы суу толсо, борпоң жер ал жерде жер көчкү болушу мүмкүн, андан башка кырсыктар болушу мүмкүн. Ал дагы туура. Үчүнчүдөн, эгерде жанагы жерде заповедный зона болсо, жаңгак же ошого окшош бир өсүмдүктөр болсо, а жерге үчүнчү жолу болбойт, а жерге суу сактагыч курган. Эми азыр өзүңөр билесиңер, биздин мамлекетте баардык нерселер мындай мыйзам түрүндө болуп атпайбы. Кудай сактасын, Садыр Нуркожоевич анын баарын ошо сактап, колдоп эметип турат. Ошондуктан эгерде жанагындай нерсе чын болсо, ошо тургундар атайын бир кат жазып, Улуттук илимдер академиясына жазсын, Садыр Нуркожоевичке жазсын. Эгерде Садыр Нуркожоевич бизге бир тапшырма берип, текшерип көргүлөчү, туурабы, болобу, болбойбу, биз деген сөзсүз түрдө эч эмеге калтырбай барып, көрүп, өзүбүздүн баягы ордундубузду бергенге даярбыз. Мен ал жердеги сейсмологиясын, геологиясын жакшы билем, себеп ал жерде көп жыл баягы өзүмдүн кесибим боюнча иштеп жүргөм. Мындай сиз айткан айылдарды дагы тааныйм. Ошондуктан мага ошо айылдардын тургундарынын баягы тынчсыздыгы жакын, мен аларды түшүнүп атам. Ошондуктан жана мен айткандай кат жазсын. Эгерде бизге ошондой тапшырма түшсө, барып туруп, бир дагы күн калтырбай ошондой корутунду берип коебуз. Биринге даярсыздар? Даярбыз. Айрым жетекчилер коомчулукка ачык айта албайбыз, бирок суу сактагыч курганга болбойт деп айтып жатышат. Ал эми Улуттук илимдер академиясынын президенти корко турган жайым жок, элге калп айтып уят болгум келбейт деп бир катар себептерин тизмелеп, анын кесепети эмнеге алып келерин да төкпөй чачпай айтып берди. Деле бир жаныбарлар бар да, ал жерде деле бир өсүмдүктөр бар. Жана кызыл китепке кирген өсүмдүктөр. Ошону караш керек. Эгерде андай нерселер бар болсо, ал түздөн түз законду тепсилеп кеткен иш болот. Аны да караш керек. Сөзсүз түрдө. Эгерде момундай өсүмдүктөр же жанагындай кызыл китепке кирген жаныбарлар болсо, анда ал жерге эч кандай курулуш баштаганга болбойт. Кандай гана курулуш болбосун болбойт. Кандай гана курулуш болбосо, ал деген биринчи ирет ошо законду басып кеткен иш болот. Да, токтоо иретинде сурап коеюн, жанагы сиз айтып атасыз да, эгерде кандайдыр бир долбоор болсо, ошондой бир чоң долбоорлор курула турган болсо, биринчи сөзсүз түрдө сиздерге келип, бир өздөрүнүн документацияларын көрсөтүп, уруксат алабы, эмне кылат? Ага деген биринчиден сейсмология жөнүндө уруксат алыш керек. Экинчиден бизде биология институту бар. Алар деген алардын балдары барып, ошо жерди текшерип, анан ошол жерде жана мен айткан кызыл китепке кирген жаныбарлар же өсүмдүктөр болсо, ошолорду изилдеп айтыш керек. Бул жерде момундай бар экен, болбойт экен деп бизге бир нече жолу келген бизнесмендер чаткалга чоң суу сактагыч курат элек деп. Анан биз өзүбүздүн корутунду жазып курсаңар кургула, бирок болбойт. Мисалы ал жерде момундай ситуациясы ушундай экен, момундай өсүмдүктөр бар экен, момундай эмелер бар экен деп корутунду бергенбиз. Чынын айтканда жыйынтыгын билбейм бүгүнкүгө чейин, бирок биз өзүбүздүн принципиалдуу позициябызды айтканбыз. Мүмкүн эгерде жанагындай нерсе ошо жанагы суу сактагычтын дамбасы туура эмес курулуп калса, же жер титирөө болуп ошо дамба урап кетсе, ошонун баары келип туруп сөзсүз түрдө биринчи ирет ошо айылга атырылып келип, жанагындай эле Дагестанда болгондой
эме болушу мүмкүн. Достор, жанагы Сузак району арасында катыраңкы жана Кара Алма айылындагы чакан ГЭС, суу сактагыч куруу демилгеси мында нече эле башталган экен. Ошого баягы ар бир кандай гана долбоор болбосун бүдөмүк бойдон калбаш керек да. Ачык айкын мыйзам талаасына келип, мыйзамдуу курулуш жүргүзүлүш керек. Эми канчалык мыйзамдуу экенин биз мына аныктап келе жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол Борбор калаага келип токой чарбасына бардык, бирок аларда да эч кандай маалымат жок экен. Анан атайын өзүңүздөр көрүп тургандай Жарык курулуш республикалык экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматына келдик. Булар эмнеден жооп берет? Азыр сиздер менен чогуу кирип көрөбүз. Баягы тактоо иретинде сизге баягы суроо бергим келип атты да. Эгерде ошол жерде суу сактагыч курулса, айланан чөйрөдө канча баягы эми анчалык эле дүрбөлөңгө салбай эле койгула, могу жаңак токойдун бүт баары калат, астында канча мынча баягы жашыл көчөттөр кетет дейт да. Мейли, анча мынчалар кетсин. Бирок ошол көчөттөр кетип атканда айлана чөйрөнү коргоо кызматы экология анан жөн эле карап отура береби, же баягы барып туруп, мондай жашыл айлана чөйрөгө мондай зыян келип атат, мондай болуп атат деп, ошол жергиликтүү сиздердин баягы адистериңиздер да, кызматкерлер, экология тармагынын кызматкерлери сиздерге маалымат берет да, сөзсүз, мондай долбоор болуп атат деп. Ар бир объекттин баягы курулушу ишмердүүлүгү башталып атканда бул комплекстүү иш чаралар болот. Бир эле ыйгарымдуу мамлекеттик орган уруксат кагазын бербейт. Бул комплекстүү экология тармагы боюнча, жанагы өзүңүз айтып аткандай сейсмология тармагы боюнча, курулуш тармагы боюнча көптөгөн талаптарга жооп берген уруксат кагаздарды алгандан кийин гана ишмердүүлүгүн баштайт. Ал эми ушу объектине курулушун баштаардын алдында ушул жанагы жергиликтүү эл менен түшүндүрүү иштери, коомдук угуулар болот. Жеринде барып ошол жанагы ишкананын өкүлдөрү жана курулуп турган объект боюнча коомдук элди чогултуп, жергиликтүү элди коомдук угуу жүргүзүп, аларга түшүндүрүү иштерин айтып, талкууланат бул маселечи. Анан жанагы мен жана айткандай бир эле ыйгарымдуу мамлекеттик орган эмес, көптөгөн мамлекеттик органдан уруксат кагаздарын баарын толук алгандан кийин гана ишмердүүлүгүн жүргүзө алат. Сиз ошондо аткарган кызматыңыз? Биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы именно экологиялык техникалык жаатындагы мыйзамдардын сакталышын контролдойт жана көзөмөлдөйт. Мен ушул кызматтын директордун орун басары иштейм. Аты фамилияңыз? Муратов Жалгалбек Элимали. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, баягы кандай гана долбоор болбосун сөзсүз түрдө мамлекеттик мен ошондагы тилин текшергич айттым да, ошол жергиликтүү акимдин орун басарына, ошол суу чарба департаментинин кызматкерлери келди, анча мынча айыл өкмөт келди. Айыл өкмөт эле вактылуу шайланып, ал жерде жок экен эки айылдын ортосундачы. Кандай гана долбоор болбосун мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдар бар. Мына азыр мыйзамсыз кылынып жаткан иш аракеттер өзүңүзгө белгилүү, Мына 2-3 жыл мурда эле мыйзамсыз жасалып жаткан иш аракеттер бүгүн укуктук баа берилип атат ар бир кылган ишке. Эртең ошол жерде жоопкерчиликти ким алат деген суроону мен акимдин орун басарына бердим да. Берсем эми тиешелүү органдар алат дейт. Баягы ким уруксат берсе, мисалы үчүн көзөмөлдөйбү ким уруксат берген, кагаздарды ким берген, ошолор жоопкерчиликти алат. Сиз эмне кыласыз деген суроого жооп бере албады. Сиз антип кыйыр суроо бербеңиз. Эми кыйыр суроо береби, түз суроо береби, журналисттердин иши. Ошол биз так маалыматты алышыбыз керек. Биз колубуздан эч нерсе келбейт. Болгону эле мамлекеттик кызматкерлер менен элдин ортосуна маалыматты алып туруп, коомчулукка чыгарабыз. Анан өлкө башчы маалыматы барбы жокпу? Биз бул маалыматты президенттин администрациясына жанагы Дайыр Орунбековго бергенге аракет кылабыз. Алар көрсүн. Ар бир эле интернеттен чыккан маалыматты өлкө башчысы өзү көрүп атат. Көрүп реакция берип атат. Эми биз болгону баягы мыйзам бузулуп кетпесе, мына ушунча чоң долбоор башталып атса, экологияга келдик, эч кандай маалыматыбыз жок дейт. Токой чарбасына бардык, азырынча маалымат бере албайбыз дейт. Улуттук илимдер академиясына бардык, бизге сөзсүз келиш керек, биз корутунду беришибиз керек дейт.
келсе биз көрүп туруп анан корутунду беребиз. Бирок бизге келелек, корутунду берелек биз деп айтты да. Демек мындай чоң долбоор ачык, айкын, элге түшүндүрүү иштери менен жүргүзүлүп, баягы кеңеш кеткен бармак орбасы дейт, жети өлчүп бир кесиш керек да мындай долбоорду эртең, анын акыр аягы жаман болуп бүтпөш керек. Биз деле каршы эмеспиз деп айтты элдер дагы ошол жердечи президенттин саясатына. Курулса курулсун, бирок толук изилденип, элге маалымат берип, бүт баары мыйзамдуу курулса, биз дагы каршы эмеспиз деп атат. Анан баягы бүдөмүк болуп атат да, ушул маалымат бүдөмүк болуп атат. Мына бир катар мамлекеттик органдарга бардык, бирок бир дагы маалымат жок. Мына азыр жетекчинин орун басарынын иш бөлмөсүндө отурабыз. Президентибиз тарабынан акыркы мезгилде туризмге көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы талашсыз. Буга Жашыл Мурас долбоору дали болуп бере алат. Суу сактагычтан өлкө башчынын кабары барбы, туура маалымат жеткенби деп айыл эли кабатырланып жатат. Суу катышуу маселесин чечүүдө башка альтернативдүү жол жок болсо, эл дагы каршы эмеспиз дейт. Атүгүл бул суу сактагыч жечеге эле курулмак дешет. Бул долбоорду өлкө башы өзү келип көрүп, тиешелүү адистер менен комиссия карап чыкса, жашыл токойубузду сактап калсак деген гана тилектерин айтышты.